Абдиламитова Акшола номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп-лицейинин 3-Б классында окуймун. Мен 9 жаштамын. Чыңгыз Айтматов Саманчынын жолу. Толкунайдын монологу. Мен бүгүн башымды өйдө көтөрүп карасам, короодо жаартанган эл туруптур. Бардыгы аза тутуп турушкан экен. Эч ким ыйлаган жок. Көрсө, Майсалбек уулум, эч ким ыйлабасын деген турбайбы? Аялдар сүйөп мени өйдө тургузушту. Мен өйдө турганда бүртөгөн алма жел тыйып, бүчүлөрү бети башыма себеленип жатышты. Жөн гана жеңил кол тийгизип өтүп жатышты. Дүйнөнүн мынчалык тар экенин билгенимде, дүйнөнүн мынчалык кең экенин сезгенимде, озоңдоп ыйлагым келди. Ага болбой тиштенип тура бердим. Алимбай ата кантип турганын билбейм. Мен өйдө турганымда ал мени көздөй, сокур кишиче эки колун сунуп алып келатты. Кайра артын карай кетти. Ошентип ортончу уулум Майсалбегимден да ажырадым. Бир гана таштап кеткен тумагы гана калды.